Телеурок. Саламатсыңарбы балдар? Кандай эс алдыңар? Маанайыңар жакшыбы? Менин маанайым абдан сонун. Силер дагы жаныңарда отурган ата-энеңерден маанайын сурагыла. Анда эмесе сабакка көңүл бурабыз. Окуу куралдарыңарды алып даярдангыла. Келгиле балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасын билели. Анда эмесе баарыбыз сүрөткө көңүл бурабыз. Сүрөттө эмнелер бар экен? Демек, темабыз эмне жөнүндө болот деп ойлойсуңар? Туура айтасыңар. Бүгүнкү биздин темабыз биздин мектеп. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты темага байланыштуу жаңы лексиканы өздөштүрөбүз. Кайда, кандай, эмне кыласыңар деген суроону берүүнү, ага жооп берүүнү үйрөнөбүз. Өзүңөрдүн мектебиңер жөнүндө салыштырып айтып бересиңер. Мектеп кандай болуш керек экен деген тыянак чыгарасыңар. Бири-бирибизди көңүл коюп угуп, сылык жооп бергенге көнүгөбүз. Кана балдар, анда эмесе акылдуу оюңарды ортого салгыла. Мектеп деген сөздү укканда силерде кандай ой пайда болот? Анда эмесе текстте кездешүүчү жаңы сөздөр менен таанышабыз. Кабаттуу, борбор, жанында, артында, алдында. Борбор. Биз борбордо жашайбыз. Жанында. Мектептин жанында спорт аянтчасы бар. Артында. Мектептин артында көп кабаттуу үйлөр курулган. Ичинде. Мектептин ичинде кабинеттер көп. Алдында. Мектептин алдында жашыл чөптөр, арчалар бар. Таблицадагы сөздөрдү сөз айкаштарына айландыргыла. Кабаттуу, борбор, мектептин, кызыктуу, ынтымактуу. Кана балдар, эми өзүңөрдүн түзгөн сөз айкаштарыңарды салыштырып көргүлөчү. Кабаттуу үй. Борбор шаары. Мектептин жанында. Кызыктуу китеп. Ынтымактуу класс. Балдар, силердин дагы
сөз айкаштарыңар ушундай түзүлгөн болсо, анда азаматсыңар. Биз мектепке барабыз, жакшы билим алабыз. Мектебибиз жөнүндө ырдап көңүл ачабыз. Демек, мектепке эмне кылабыз? Туура, билим алабыз, ырдайбыз, көңүл ачабыз.